Жоқ каналы бүгін 2 ноябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча Бешикте жүрөм туугандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчилеп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Чортекова жана Кең Кол көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үйүбүз ошол Кең Кол көчөсүндө жайгашкан. Ушул Чортекова Кең Кол көчөсүнүн кесилишинен сиздер батышты карай бир 200-250 метр баскансыздарда сол тарапта Кең Кол 124 даректе болуп калат. Анан бул көчөдөн туугандар көп эле маршрут өтүп, Бишкек шаарынын буруш-бурушуна сиздер ушул жерден барсаңыздар болот. Жана ошондой эле бир аз түштүгүрөөк барсаңыздар Южный магистрал, түндүктү карай бир аз барсаңыздар Ахунбаев көчөсү болуп калат. Ал жактардан деле көптөгөн маршруткалар жүрөт туугандар. Мына ушундай район жөнүндө айтсак, Арча Бешик Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Көпчүлүк эле жакшы район дешет. Абасы салкын, абасы таза деп ушундай айтышат. Өзүңүздөр деле келип байкасаңыздар болот туугандар. Анан күн сайын Бишкек шаарынан, Чүй областынан сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Үйүбүз мынакей бул жерде жайгашкан. Бул көчө тарабы дареги Кең Кол 124 даректе жайгашкан туугандар. Көрүп турганыңыздардай, природный газ бар. Бул көчө тарабы. Батыш чек арабыз бул кошунанын заборуна чейин, чыгыш чек арабыз бул кошунанын могу временкасы эмнеси ошого чейин болуп калат. Так, андан ары. Жакын жерде мектептер боюнча айтсак, көп эле мектептер жакын жерде 700-600 метр аралыкта экен. Мен 2 гиске кирип карап көрдүм атайын. Өткөн чыгарылышта бир көрүүчүбүз сен айткан, сендеги рекламадагы үйлөрдүн баарын эле мектеби жакын жерде деп айта бересиң деп айтты эле. Ошого атайын карап көрдүм. 700-600 метр аралыкта бир эмес, бир 4төн ашуун мектеп бар экен. Садиктер деле бар туугандар. Анан бул мынакей короосу. Жердин аянты 6 соток, дагы бир эскерте кетейин. Жердин аянты 6 соток. Бул жакта киргениңиздерде сол тарапта баня. Жаңы эле бүткөн туугандар. Ал үй ээси өзү деле бул жака түшө элек экен. Анан алды тарап көрүп турганыңыздардай брусчатка, мынакей кенен бир 4 машина баткандай жай бардай көрүнөт. Болжол менен келсеңиздер деле өзүңүздөр көрүп байкасаңыздар болот. Төрүндө узун 120 квадрат метр болгон чоң үйүбүз толук түрдө кирпич менен бүтүрүлүп, сейсма пояс, колонна баары куюлган. Негизи 2 этажга расчет алып салган дейт үй ээси, бирок кээ бир себептерден улам азыр бир эле этаж кылып салып бүтүргөн жүрүп, бирок ички тарабын мен көрүп чыктым. Азыр тарткандан мурда бир көрүп таанышып чыктым. Үй менен ремонт өтө эле жакшы бүтүрүлгөн туугандар. Азыр видеону аягына чейин күзөп туруңуздар. Ички тарабын деле көргөзөм. Суу, свет бар, природный газ бар, центральный канализация бар, отопление бар туугандар. Отопление, газ, электр энергиясы жана көмүр менен үйдү жылытат. Ушундай котелдор коюлган. Электр энергиясы 3 фазалуу. Анан бул жакта көрүп турасыздар, жер жемшигинге бир аз жерлер. Калсаңыздар газон сепсеңиздер деле болгудай. Анан бул жагында черешня, вишня жана башка бактар бар экен бир-экөө. Анан мынакей ушунча бош жер бар. Бул жакка деле калсаңыздар жер жемшексеңиздер болот. Азыр мынакей газон болгон экен буга чейин. Бул үйүздүн батыш тараптан көрүнүшү. Азыр видеонун жүрүшүндө дагы бул жакка келип бир жекенин маалыматын берем. Так, азыр баняны көргөзөйүн, андан соң үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматтарды берейин туугандар. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп баары бар экен, эч кандай проблема жок дейт. Сатып алсаңыздар эле госрегистрге барып ошол күнү өткөрүп беребиз дейт туугандар. Киргенде эле оң тарапта бул жакта бир склад, сол тарапта баня жана үйдүн тышкы тарабында ажаткана бар. Центральный канализация бар. Центральный канализацияга уланган туугандар. Бул мынакей киребеште ушундай бир бөлмө. Сол тарапка кайрылсаңыздар үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана. Центральный канализацияга уланган. Анан оң тарапка кайрылсаңыздар баня. Бул жакта бир бөлмөсү, потолок пластик, дуалдар деле пластик, бул кафель. Жаңы эле бүтүрүлгөн. Азыркыга чейин баня катары иштетиле элек туугандар. Ондай буюмдар эле эме кылып, быйылкы кыш айларына иштетем деген оюн айтты үй ээси. Эгер сиздер сатып алсаңыздар, сиздер деле иштетип калышыңыздар мүмкүн. Мынакей жаңы бүтүрүлгөн баня. Андан ары
Эми үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматтарды берейин туугандар. Эмне маалымат калды тышкы тараптан? Документтерди айттык, үйдүн квадратурасына айттык. Жердин аянталык тысотук, жакын жерде мектеп садиктер бар. Бул үйдүн негизги кирүүчү эшиги туугандар. Мынакей. Бул жакта дагы бир мындай перехожка дейсиз, мына ошол сыяктуу бөлмө бар. Полу кафель жана бул жерде анан санузел, душта теплый пол бар экен туугандар. Теплый пол бар жана бул жердин түндүк тарабынан көрүп турганыңыздардай чоң. Пластик терезе орнотулган, отоплениянын батареялары орнотулган. Үй жылуу дейт, үй ээси. Андан ары ушул жерден түз кетсек, бул жакта холл туугандар. Бул жакта холл, мынакей. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кетип атат экенбиз. Анан үйүбүздүн туугандар бүткөн жылы 2012. Ремонттор деле жаңы көрүп турасыздар. Андан ары полу жыгачтан болгон пол, анан анын үстүнөн ламинат чапталган. Жыгачтан болгон полдун үстүнөн ламинат чапталыптыр. Бул жерде деле көрүп турасыздар, отопление батареялары бар туугандар. Мына ушундай. Андан ары ушул жерде оң тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир бөлмө. Светин жандырып чыктым эле. Үй ээлери кайра-кайра эле өчүрүп кое беришет ар бир эмеге барганда. Мынакей, бул жакта дагы бир бөлмө. Потолок көрүп турганыңыздардай гипсокартон или натяжной. Кыскасы мына ошондой. Батыш тараптан жана түндүк тараптан терезелер орнотулуптур. Отопление батареялары бар. Пол жыгачтан болгон пол жана үстүнөн ламинат чапталган туугандар. Мынакей. Мебелдер боюнча айтсак, мебелдер эгер бардык мебелдерди таштап кет десеңиздер, бир аз сүйлөшсөңүздөр болот акча менен. Анан жок, мебель керек эмес десеңиздер деле кээ бир мебелдер калат экен. Андан ары кирип эле сол тарапка кайрылсак, бул жакта кухня жайгашкан. Бул жакта кухня. Көрүп турганыңыздардай кухня мебелдер. Чыгыш тараптан жана түндүк тараптан терезелер орнотулган. Пол жыгачтан болгон пол жана үстү тарабынан ламинат чапталган туугандар. Окей, мына ушундай. Андан ары бул жерде отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө, газовый котел, көмүр менен иштеген котел жана электр энергиясы менен парай отопление үйдү жылытат. Жана бул жерде арестон деле орнотулган туугандар. Ысык суу, суук суу боюнча эч кандай проблема жок дейт. Арестон дагы анан бул жактагы могу котелдордон деле ысык суу чыгат экен туугандар. Ысык сууну толук түрдө үйгө жеткирип берет дейт. Мына ушундай. Андан ары так. Кайра эле холлго чыгып, бул бурчтагы бөлмөнү көргөзсөйүн. Бул жакта мынакей дагы бир бөлмө, спальня бөлмө экен туугандар. Мынакей. Потолок натяжной гипсокартон, батыш тараптан пластик терезелер орнотулган туугандар. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Бир подписчигибиз мына ушундай көрүнүштө деген сөзүңүз жакпайт деген комментарий калтырган экен. Туугандар, анан ашыкча макта берсем деле ал деле көпчүлүккө жакпайт. Негизинен өзүңүздөр эле мына ушундай көрүнүштө десем, өзүңүздөр деле көрүп байкаласыздар. Өтө сонун, бул кандай үй эмне экен да. Ашыкча деле мактабайын да, мынакей силерге баарына бардай айтып аткан учурум. Негизинен үй жакшы экен. Мага жакты үй. Ремонттору жаңы эле бүткөн. Мынакей көрүп турасыздар. Эшиктерин деле сапаттуу эшиктерден койгом, өзүм үчүн дейт. Могу баарын өзүм үчүн кылгам, бирок азыркы учурда кээ бир себептерден улам сатып аткан учурум деген оюн айтты үй ээси. Анан бул жакта детский бөлмө. Окей. Түштүк тараптан терезе орнотулган туугандар. Ушул жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта бир бөлмө. Окей. Чыгыш тараптан терезе орнотулган. Көрүп турганыңыздардай ремонт кылынган. Эми андан ары ушул жерден чыгып оң тарапка кайрылсак, бул жакта душ.
Дуалдары кафель, пол деле кафель, сапаттуу кафелдерден койгом дейт. Кымбат эле. Потолок натяжной экен. Көрүп тургансыздардай. Бурчта душевой кабина. Полунда теплый пол бар. Душта жана могу биринчи кире бериштеги бөлмөдө прихожкада туугандар. Ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылып туруп, чыгыш тараптан форточка деле орнотулган. Анан ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта мынакей үйдүн ички тарабындагы жаткана. Ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылган, пол кафель, дуалдар деле кафель, потолок натяжной. Мына ушундай туугандар эми. Короосуна чыгып дагы калган маалыматтарды берейин туугандар. Андан ары мен кайра эле үйүбүздүн короосундамын туугандар. Так, эмне маалымат калды айтылбаган. Жердин аянты 6 соток. Документтер боюнча баары бар туугандар. Бул үйүбүздүн батыш тарабы. Бул жакта дагы азыр газон себилген негизинен могу сыяктуу кылып жер жемиш сепсеңиздер деле болгудай. А бул үйүбүздүн эң түштүк чек арасы болуп калат. Бул жака чейин. Так, айтылбаган эмне маалымат калды туугандар? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасы $120,000 сурап атыптыр ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага, үй ээсине жана кимдир бир ошол сыяктуу издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.